Мен укук коргоочу жана адвокатмын да. Мына жекеле өзүмдүн укугум эмес, талапкерлердин кошо укугун коргоп шарт отура салды да. Эми экинчиден азыр эле айттыңыз. Мындай талапкерлердин де үчөө бар экен, түрмөдө жатыптыр. Өзүңүздүн өмүр байыңыз айтып бердиңиз, ушундай Шайлыбай койду эле Шайдалбекова дедиңиз. Анан сиздин акыйкаттыгыңыз менен түрмөдө жаткандардын баары тең азыр депутатка катышат экен. Эми алардын укугу бузулган жокпу азыр үчөөнүн тең? Биякта эмнеде алар жок биякта да? Аларды эле алып келиш керек болчу, жок дегенден бир стол коюп, конвой коюп отурса, алар дагы ушул жака отурат эле, укуктары бузулбай. Мен мисалы Равшан Жээнбеков деген, ал мен аласам дагы жок, бересем дагы жок. Мен аны только как саясий катары сыртынан билем, ал дагы мен биле сыртынан. Ошондуктан айтарым да, азыр укуктары тепселип атабы? Сиз айткан боюнча тепселип деп айтып атасыздар, азыр мен тепселип атат деп ойлоп атам. Рахмат. Болдуңузбу? Аларды мен өзүм камакта жатканда мен чыгарып шайлоого катышкыла же болбосо дигил ушундай чогулуштарга алып баргыла деп талап койгон эмесмин. Мен жөн гана мени регистрациядан өткөрүп мага талапкерликке мандат бергиле деп сурангам. Анткени мен мыйзамды жакшы билем. Камакта жаткан адам мындай чогулушка да катыша албайт, мыйзамга элдин арасына барып үгүт ишин да жүргүзө албайт. Ал камактагы адам. Анын күнөөлүү же күнөөсүз экенин эң аягында сот гана чечет. Аны чыгарып үй камагына чыгарабыз дейбизби же башка дейбизби, аны укук коргоо органдары гана чечет бүгүнкү күндө. Сиз экөөбүз чече албайбыз аны. Эң негиз мандат эми колдоочулары болсо шайлап койсун, өтүп кетсе депутат болот. Анда уже чыгарганга туура келет анда. Кылмышына карабай. Кылмыш кылган үчүн жатат да. Эмне жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок да аны. Переворот кылабыз деп атат, башка кылабыз деп атат, акча таратып атат. Анын баарын кармап алды дагы алып барып камап койду. Бизде да кичине өлкөдө мыйзам болуш керек, порядок деген болуш керек да, тартип деген болуш керек. Мындан ары бардыгы мыйзамдын чегинде гана тартипти сурап алабыз, талап кылабыз ошону. Ушул түрмөдө жаткан адамга дагы мандат берип, кандидаттыкка мандат берген бул өтө чоң жетишкендик. Бербей койсом эмне кылат элеңер? Нуржан Кармабековдон чаап алат белеңер. Мен чаап алган жокмун. Кийин түрмөдөн чыгып президент болдум, дагы алып келип туруп отургузуп койдум. Дальше сиз ишиңизди улантыңыз деп. Ишин жакшы аткарган, жакшы уюштурган адам экен. Мен эмне үчүн буга душман болушум керек? Мен аны деле көкүрөгүмө сактап алып, мен бүгүн душмандык кылсам болот эле. Жок, мен андай кылбайм. Мен мамлекеттин ишин алдыга жылдырып тартып кете турган киши болсо, мага десе башка планетадан келип отурган киши болсо да, душман болсо да мен жумуш берем, кызмат берем. Анткени мага мамлекеттин ишин алдыга жылдырчу адам керек. Мага жылдырчу, алдыга жылдырчу кадр керек мага. Кадр маселесин билесиңер, кадровый голод бизде. Издеп жүрүп сыйпалап таппайсың кээ бир министрликтерге, министрди мына. Четинен взятка алып кетип атат, четинен акча уурдап кетип атат. Ордуна коёюн деп издеп калат экенсиң. Ай, ким ушул тармакты тарта алат деп. Мурдакыдай менин убагымда мурдакыдай болбойт. 100 000 доллар берсең министрсиң, 5 жыл отурасың деген. 100 тыйындын кереги жок бизге. Бизге мамлекеттин ишин алдыга жылдыра турган кадрлар керек. Саламатсызбы? Айтбаев Акылдын кызы болом, мен атым Айсулуу. Мен деле ушул эле суроо менен кайрылайын деген, бирок бир аз эртерээк жооп сурап койду байке. Бирок менин бир суранычым бар. Мына бул жерде Кыргыз КТРК дебат уюштурат, ошондой эле индивидуальный выступление. Жок дегенде ошол талапкерлерди ошол макул уюштура албайт экен, чогулуштарды катыштыра албайт экен ал жерде. Жок дегенде дебаты менен индивидуальный выступление катышууга уруксат бериңиздерди суранабыз. Анан биз чын эле БШКга дагы арыз жазганбыз, МВДга да арыз жазганбыз, сот коллегияга дагы ходатайство бергенбиз. Бирок алар карала элек азырынча. Ошо жок дегенде дебаты жана индивидуальный выступление, анан кабарда да выступление бар, ошол жерге уруксат берсе болобу, конвойный менен алып келип. Азыр тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Мыйзам чегинде карагыла дагы, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мыйзам жол берсе, бергиле, анын несин аяйсыңар аларды. Кайрылдык, каралбай атпайбы? Арыздар келип түшкөн. Билесиздер, бул жанагы статус шайлоо дайындалганга чейин, шайлоо башталганга чейин ошондой статуста болуп калышкан да, убактылуу кармоочу жайда кармалып барышат. Шайлоого чейин болгон статуста. Демек, биздин жазык процессуалдык кодекс боюнча дагы башка мыйзамдарга дагы ылайык бул маселе тийиштүү органдардын компетенциясына кирет.
Ошондуктан биз арызды алдык, арызды тийиштүү компетенттүү органдарга бердик. Албетте жана бөгөт коюу чаралар боюнча бул соттук компетенциясына да кирет. Бирок бул арыздар кароодо, жакын арада каралат. Тийиштүү укук коргоо органдар тарабынан дагы биз маалыматтарды күтүп атабыз. Бирок өзүңүздөр билесиздер, сот чечүүчү маселе дагы бар сиздердин арызыңызда. Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Кечирим сурайм да. Мен ага окуучу болуп иштейм улуттук университеттечи. Сизге чоң ыраазычылык. Ошентип бизге келип, биз менен кандидаттар менен жолугуп аткандарда, ошо кандидаттардын артынан ыраазычылык билдирем да. СНГда, Центральный Азияда ошо президенттер сизге завизовать этип атса керек. Жалгыз президент ошо элди аралап, элдер менен катышып атасыз, да. Мунун баарыбыз азыр интернеттен көрүп атабыз. Ыраазычылык билдирем, что бизге келип жолугуп атканыңызга. Анан борбордук шайлоо комитетине да чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы условияларды түзүп бизге бүт телевиденияга, газеталарга берип атканыңызга ыраазычылык билдирем. Цифровизация болгондо өткөндө врачтарга айтып атат, каалаган жерге келгенде каалаган врачка барып көрүңүн деп. А врачтардын дополнительный нагрузкасына акча төлөнбөйт да. Анан ошо цифровизация болгондо автоматтан 30 кишиден 20 киши жумушсуз калып атат да, 10 киши калып атат. Ошо жумушчу кишинин 20 кишини ким жумуш менен камсыз кылат? Мамлекет элди жумуш менен камсыз кылыш керек да. Цифровизация болуп атканда Дастан Догоевго айтканда ошо экономический жакты караш керек. Сокращение болуп атканда жумушсуз калган адамдарды жумуш менен камсыз кылыш керек деп. Биздин бизнесмендерге, да, мен ойлойм, бизнесмендер, байлар жогорку кеңешке эмне себептен барып атат? Өзлөрүнүн бизнесин коргогон барып атат да. Ошолорго мамлекеттик деңгээлде защита болсо, налоговый зонтик деп за границадачы. Ошо иштеп аткан эмгектерин тартып албай, да, ошондой бийлик болсо бизнесмендер иштейт эле да, мамлекетке акча түшүрөт эле. Ана мен ойлоп атам, ага депутат болушума сизден стимул алдым да. Сиз бай эмессиз, бизнес эмессиз, элдер колдоду. Мен өмүр бою университетте иштеп атам. Анан өмүр бою ушу мен өзүм студенттерим менен келип атам да, ошолор мени колдойт деген майында келип атам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, да. Анан ушу бизге мүмкүнчүлүк бергениңизге чоң рахмат. Так, цифровизация боюнча врачтарга нагрузкага акча төлөнбөйт деп атпайсызбы? Биз мындай цифровизацияга өтүп атабыз азыр. Bir 60-70% өтүп калдык десек болот да. Өтө кыйын болуп атат. Адистер жетишпейт, айтишниктер жок, кээ бир министрликтерге замдарын по цифровизации деп койгонбуз. Ошолорго кадр жетпей атат дагы. Айтишниктер жок болуп. Анан бул врачтарга боюнча биз мындай системаны киргизип атабыз республика боюнча. Кай жерде жашасаң, ошол жерде келе жакын жердеги больницага барып учетко тур да, сен ошол жерден тейлен деп атабыз. Ата азыр кандай, сен тетиги ат башыдан келипсиң, жок сенди кабыл албайбыз, бар ошол ат башынын больницасына бар деп коюп атпайбы? Бара-бара биз бул эмеден кетели да, бир Кыргызстанда жашап аткандайын, Таласка көчүп барып жашап калышың мүмкүн, бир 2 жыл 3 жылга, анда эмне Бишкекте келип дарыланасың да. Биз азыр койдуңуз, ошол системаны киргизип атабыз. Анан баары бир биз бара-бара аганы өтөбүз. Анан эми врачтарга нагрузкасына төлөйбүзбү, төлөбөйбүзбү, аны эми өкмөт чече турган маселе, карайбыз аны. Бирок биз адамдарыбызга ыңгайлуу шарт түзүп бериш үчүн биз ушул системага өттүк азыр. Биз бул системаны жаңы киргиздик да. Эми ошол бара-бара бүт ушуган өтөбүз. Андан кийин бир 2-3 жылдан кийин мындай проблема болбойт. Эми жаңы кирип аткан система бара-бара көч бара-бара түзөлөт дегенде ошо сразу эле барып туруп укмуш идеальный болуп кетиши да кыйын экен да. Анткени бүт баарынын региондордо учетный карточкалар ошол жактарда дегенде, анан келип жаңы туруп атса, анан жок болсо ошондой болот да. Биз ага өтүп атабыз. Так, бизнесин защита кылган үчүн барат деп атасыз. Эми андай дагы бар, бул турган иш. Анан көбүнчө бизнесмендер жогорку кеңешке налог төлөбөш үчүн барат да. Бизнесин кылат, анан 100 миллион сом налог төлөш керек болсо, bir 10 milyon төлөйт, 90'ын жашырат да, анан эч кимди текшертпейт, текшерип барса жакшы справканы жаздырып коет дагы, болду, мага тийбе дейт, болбосо мен сени трибунадан мынтип бакырып чыгам, кыйкырып чыгам деп. Мына депутаттар отурат, канча депутат болгон, башынан өткөн ошолорду. Мына бүгүн да көрүп атабыз. Кармап айтып атабыз, ай депутат болсоң өзүңө депутатсың. Төлөп кой мына биягын, бул налог, сен положено төлөшүң керек бул жерде.